Эмне үчүн мындай болуп жатат? Бир адам ката кетирсе, биз сразу соттойбуз, биз адилеттүүлүктү талап кылабыз, справедливостьти талап кылабыз, жазалоону талап кылабыз. Бирок ошол эле учурда бир адам ошого эле катаны кетирип алса, ошого эле туура эмес ишти кылып алса, биз коргоп киребиз. Биз кой түшүнүш керек, түшүнүү менен мамиле кылыш керек деп киребиз. Эмне үчүн? Себеп эмнеде? Себеп эмнеде экенин айтып берейин. Себеп бизде бир адам менен мамилебиз бар, бир адам менен мамилебиз жок. Ошол себеп. Бир адамды биз сүйбөйбүз, а бир адамды биз сүйөбүз. Себеп ошондо көп учурда. Вот мисалы, эгерде ошол командада бир адам кечигип келсе, ал адам менен мамилебиз жок, мындай сүйлөшөбүз, учурашабыз, мамилебиз жок. Ал адам анча деле жакпайт. Характериби же ушу бир нерсе жакпайт. Кечигип келет. Биз эмне кылабыз? Сразу замечание алабыз, сразу адилеттүүлүктү талап кылабыз. Эмне үчүн сен эле кечигесиң, тындай мындай деп киребиз. Ошол эле учурда мисалы менин аялым кечигип келсе, кокустан мен айтам сразу, эми түшүнүү менен кабыл алыш керек да, эми түшүнүп коюш керек да, ситуация ушундай болуп калды, тындай мындай деп полный ситуацияга кирип, полный мындайча айтканда картинаны көрсөтүп чыгабыз. Эмне үчүн соттобош керек деп. Көрдүңөр, бул жерде эң негизги ой, получается, биз адамды эмне үчүн соттойт экенбиз? Эмне үчүн жазалоону талап кылат экенбиз? Эмне үчүн адилеттүүлүктү талап кылат экенбиз? Себеп дегенде эң жөнөкөй ой. Ал адам менен мамилебиз жок. Ал адам менен тыгыз мамилебиз жок. Ал адамды биз сүйбөйбүз. Эмне үчүн ошого эле катаны кетирген жакын адамыбызды кечиребиз, потому что ал биздин жакын адамыбыз. Получается, биз жазалоону, адилеттүүлүктү ката кетиргени үчүн эмес, ал адам менен мамилебиз жок болгондугу үчүн жазалоону, адилеттүүлүктү талап кылат экенбиз. Ыйык китепте жакшы бир сөз бар. Сүйүү көптөгөн күнөөлөрдү жаап коет дейт. Ошон үчүн биз сүйгөн адамыбыз туура эмес кылып алсак же ката кетирип алса, биз коркуп же актап киребиз, потому что биз ал адамды сүйөбүз. Ыйык китеп айтып атат, жакыныңарды сүйгүлө деп. Жакын адамыбыз деген аялыбыз эле эмес, балдарыбыз эле эмес, ата энебиз эле эмес, баардык адамдар. Ошондуктан биз сүйүү менен мамиле кылыш керек экенбиз. Эми силерге болгон суроо. Биз эмне үчүн соттоп атабыз? Силер эмне үчүн соттоп атасыңар? Эмне үчүн адилеттүүлүктү талап кылып жатасыңар? Ал адам ката кетиргени үчүнбү? Же ал адамга болгон бир туура эмес оюңар бар болгону үчүнбү? Таарынычыңар бар болгонуңар үчүнбү? Мамилеңер жок болгонуңар үчүнбү? Ошон үчүн адилеттүүлүктү талап кылып жатасыңарбы? Эгерде мамилеңер жок болгон үчүн, ал адамды сүйбөгөнүңөр үчүн, же бир мындай зависть деген ошол үчүн соттоо болуп атса, ошол үчүн адилеттүүлүктү талап кылуу болуп жатса, ошол үчүн жемелеп жатсаңар, анда тоолгула, анда көз карашыңарды өзгөрткүлө. Сүйгөн адамыңарга мамиле кылгандай мамиле кылгыла. Себеп дегенде эгерде биздин жакын адамыбыз ошондой эле ката кетирип алса, биз көз жумуп атсак, биз менен мамилебиз жок болгон адам ката кетирип атканда биз баса калсак, таш ыргытып атсак, анда биз бет карамалык кылып жатабыз. Бет карамалык мамиле кылып жатабыз. Кудайда бет карамалык жок. Эгерде биз чындап Кудайга окшош болгубуз келсе, анда биз баардык адамды бирдей сүйгөнгө, бирдей мамиле кылганга аракет кылыш керекпиз. Ошондуктан тууганым, сүйүү менен, түшүнүү менен мамиле кылганга үйрөнөлүк.